Окуучу бир тууган эжеси тарабынан бычакталып каза болду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, окуя 17-декабрда шаардын Туран-Киши районунда болгон. 2023-жылдын 17-декабрь күнү бул жыл менен саат 19:30 чамасында Ош шаардык ички иштер башкармалыгына шаардык ооруканасынын дарыгери кабар берген. Анда 2014-жылы туулган жаш өспүрүм көкүрөгүнүн сол бетине, сол жагынан миздүү нерседен жараат алып, апасы каза болгон абалда алып келгендигин билдирген. Аталган жайга Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу чыгып, ал жерден сурак иштерин жүргүзүп, окуя болгон жерге барган учурда ал жерде өзүнүн 2005-жылы туулган эжеси ашкана бычагын алып, иниси уктап жаткан бөлмөгө кирип, көкүрөгүнүн сол тарабына сайып, окуя болгон жерден качып кеткендигин билдирген. Бүгүнкү күндө Ош шаардык иштер башкармалыгына окуя боюнча Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 122-беренесинин белгилери менен катталып, иликтөө башталды. Кылмышка шектүү анын эжеси 2005-жылы туулган кармалып, убактылуу кармоо жайга киргизилди. 19-декабрь күнү Ош шаардык сот тарабынан баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камак түрү тандап алынды. Ал эми айтылып жаткан оорулуу деп айтып жаткан айрым сайттарда жазылып жаткан факты боюнча бүгүнкү күндө ата-энесинин айтуусу боюнча ал кыз психикалык жактан ооруйт деген көргөзмө берген. Ошол оорусун аныктоо үчүн тиешелүү экспертиза дайындалды. Бүгүнкү күндө корутундусу чыкса кошумча маалымат берилет. Азыркы учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул видео социалдык тармактарда тарап, көргөн кишинин үрөйүн учурду. Аны бөлүшкөн жаран мектеп окуучусу пиротехникалык затты күйгүзүп, бирок капысынан колунда жарылып кеткенин жазган. Натыйжада баланын сол колундагы 3 манжасы үзүлүп кеткен. Окуучу катуу чочуп калгандыктан кыймылга келбей калган. Ал эми үзүлүп кеткен манжаларын табууга да мүмкүн болгон эмес. Ата-энелер балдарыңарды көзөмөлдөгүлө деп жазган. Өз алдын чаттырбаңыз, тыюу салыңыз, саттырбаңыз, көзөмөлдөңүз деген инструкцияны сиз өзүңүз беришиңиз керек. Бул жагдайдан кийин биз мындай каражаттарды саткан базарга бардык. Биз барган жайларда баалары 25 сомдон 3500 сомго чейин сатылып жатыптыр. Баарынын тийиштүү уруксат кагаздары, сертификаттары жок. Ага карабай сатууда турат. Сатуучулардын айтымында салыштырмалуу жыл сайын пиротехникалык каражаттарды сатып алгандар азаюуда. Маселен, бүгүн бир дагы товар сатылган жок деди. Азыр вообще, өзүңөр деле көрсөңөр болот, сатып алуу жок. Элдер уже аз баштагыдай эмес, өзгөргөн. Элдер өзү деле билет, жаш балдарга сатып албошун, чоң кишилерге келип алса, 1-2 алышы мүмкүн, а так жаш балдар вообще албайт. Биз жаш балдарга өзү деле тыюу салабыз да, 18ден ылыйына өзүбүз сатпайбыз. Дарыгерлер бул каражаттардан жабыр тарткандар. Өзгөчө жаш балдарга кесепеттери оор болот дешет. Ден соолукка олуттуу зыян келтиргенден сырткары өмүр бою изи калышы мүмкүн. Эң биринчиден деле жарылганда адамзаттын кулак көңдөй, кулактын тарсылдактары жарылып калышы мүмкүн. Бет маңдайына тийсе көзү агып түшүп калышы мүмкүн. Колунда кармап аткан болсо колдору үзүлүп кетиши мүмкүн. Анын кайра калыбына келтирүү максатында деле кайра келтирген чакта деле жараттын ошо күйүп кеткенден кийинки слети өмүр бою калышы мүмкүн. Кийимине ойноп салып койгон шалар болот, көп. Ошолорду сиз эскертесизби? Муну сөзсүз айтабыз. Ал эми өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү жыл сайын жардыруучу заттарды саткан жайларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Ага ылайык жашы жете электерге сатууга тыюу салынат. Чоңдорго сатууда деле колдонуу эрежелери түшүндүрүлүшү зарыл жана кургак жерде сакталышы абзел. Тенелер дагы балдарын алып берүүдөн мурун ал пиротехникалык каражаттар кандай колдонулат, кандай жарылат, кайсы жерде колдонуш керек, кайсы жерде колдонбош керек, ошол боюнча нускамасын бир сыйра тааныштырып анан кийин алыш керек да. Чыккан мөөнөтүн тасташ керек. Себеби эски каражаттар, пиротехникалык каражаттар болсо, алар дагы өзүнүн немесин сапатын жоготуп койгондуктан ар кандай ар түрдүү жарылып калып, адамдардын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч алып келген учурлар дагы болгон. Пиротехникалык каражаттар негизинен кыш мезгилинде жаңы жылдык маанай үчүн сатылат. Баасына жараша көптөгөн түрлөрү бар. Ал кооздук бергенден сырткары бир топ олуттуу кырсыктардын себепчисине айланууда.
Билим берүү министри Додургүл Кендирбаева мындан ары окуучулар мектепте өз классын жыйнай тургандыгын айтты. Балдар өзүн өзү тейлөө, бирөөнүн эмгегин баалоо жана турмуштук көндүмдөрдү калыптандыруу максатында башталгыч класстан баштап өзүнүн классын жыйноо системасы кирет. Төмөнкү класстан жогорку класска чейин укугу бузулуп жатат деп кыйкырып чыкпагыла. Бирөөнүн короосун же үйүн жыйнабайт. Бул үчүн дагы башка өлкөлөрдү карап жатабыз, деди ал. Кыргызстан 2023 жылы 11 балабакча пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Ведомствонун билдирүүсүнө караганда, быйыл жалпы 10 балдар бакчасынын курулушу жана 2 балабакчанын оңдоп түзөөсү бүткөрүү пландалган. Бүгүнкү күнгө карата 11 балабакча пайдаланууга берилди. Ал эми 1 балабакчанын курулушу бүткөрүү алдында турат деп айтылат маалыматта. Чүй облусу боюнча 1, Баткен облусу боюнча 1, Ысык көл облусу боюнча 1 курулуш, 1 оңдоп түзөө, Нарын облусу боюнча 2, Ош облусу боюнча 4, Талас облусу боюнча 1 балабакча оңдоп түзөөдөн өткөн. 2023 жылы Кыргызстан боюнча 105 мектептин курулушу бүткөрүлүп, 18 мектеп оңдоп түзөөдөн өттү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирет. Анын ичинен Чүй облусу боюнча 14 мектеп, Баткен облусу 16 мектеп, Жалал Абад облусу 22 мектеп, Ысык көл облусу 13 мектеп, Нарын облусу 6 мектеп, Ош облусу 25 мектеп, Талас облусу 9 мектеп. Мындан тышкары 18 мектеп оңдоп түзөөдөн өттү. Чүй облусу боюнча 2 мектеп, Баткен облусу боюнча 2 мектеп, Жалал Абад облусу боюнча 2 мектеп, Ысык көл облусу боюнча 4 мектеп, Нарын облусу боюнча 1 мектеп, Ош облусу 6 мектеп, Талас облусу 1 мектеп. Өзбекстандын Паркент районундагы 33-чү жалпы орто билим берүү мектебинин мугалими Хайрулла Усанова окуучуларга кыргыз тилинен сабак берип келет. Мектеп толук кыргыз тилдүү болгондуктан тил адабият сабагын берип, билимди окуучуларга жеткирүү чоң милдет экендигин айтууда. Биздин мектеп Ташкент облусу боюнча Паркент районунда жалгыз кыргыз мектеп, башка мектеп жок. Кыргыз тилинде бардык тилдер кыргыз тилинде алып барылат. Балдарга өзүбүздүн тилибизди, кыргыз тилин сактап калуу, аларга өзүбүздүн тилибиздин башка тил менен деле билүү керек, бирок өзүнүн эне тилине ушул балдарга чукур үйрөтүү. Максат ушул. Маданият министри Алтынбек Максутов Кыргызстан жана Өзбекстан Республикасынын дипломатиялык кызматташтыгынын 30 жылдыгына арналган маданий иш-чара алкагында бул мектепке келип, окуучулар менен таанышты. Анан биз сиздерди көрүп, Саламат эжекөөбүз аябай кубанып отурабыз. Ушундай унутпай, бийлеп, аракет кылып, аракеттериңер абдан күч экен, таланттарыңар бар экен. Биз да таң калып атабыз. Булар чоң актриса, чоң маданият адамдары болчу кыздар, балдарыбыз бар экен деп силерге ийгилик каалайм. Жолугушууга министр менен бирге Кыргызстандын эл артисти Салмат Садыкова, Токтобек Асаналиев барып, мектеп жетекчилиги жана окуучулар менен бирге чыгармачылык баарлашуу болуп өттү. Жалпы 357 окуучу таалим тарбия алып жатат. Мектебибизде сабактар толугу менен кыргыз тилинде алып барылат. Биздин мектепте ошол 357 окуучуларга 30 напар жоғары маалыматка ээ мугалимдер сабак берип келе жатат. Мектебиз 2017 жылы толук капитал ремонттон чыгарылып, бизге аябай сонун кылып, мамлекетибиз тарабынан ремонт кылып кайра тапшырылган. Жолугушуу учурунда мектеп окуучулары тарабынан чакан концерттик программа тартууланып, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасынан үзүндү көрсөтүлдү. Эске салсак, Кызылгөй айылында 200-гө жакын кыргызстандык жашайт. Ошол өзүңүздөрдүн кыялыңарга жетишиңиздерди. Туудан жакшы барып экен деп. Шенол Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 18 декабрь эл аралык араб тили күнүнө карата окуу жайдын ректору Айгүл Абдраева Сауд Араб падышалыгынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим бин Ради Аль Ради мырза менен эки тараптуу кызматташууну жакшыртуу максатында жолугушуу болуп өттү. Ибрагим бин Ради Аль Ради мырзага Шенол Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессор наамын ыйгарылган, ошол наамды тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Биздин Шенол Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 1998 жылдан бери араб тили адистик катары окулат да.
ушул араб тилин сапаттуу окутууда биздин мугалимдерибизге чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Ал эми биз сөзсүз ошол тил үйрөнүүчү мамлекет менен сөзсүз кызматташабыз да. Эскерте кетсек, 1973 жылдын 18 декабрында БУнун башкы ассамблеясы араб тилин расмий жана жумуштуу тилдеринин катарына киргизүү чечимин бекиткен. 2012 жылы Марокко, Сауд Араб жана Ливиянын сунушу менен БУнун аткаруу кеңешинин 190 сессиясы бул күндү бүткүл дүйнөлүк араб тилинин күнү катары кабыл алган. Араб тили күнү 2010 жылдан бери белгиленип келет. Бүгін біз барыбыз жылда өтө турган араб тилин эл аралык күнүн белгилеп жатабыз. Жалпысынан Сауд Араб падышалыгы менен Кыргыз Республика ортосундагы көп тармактуу кызматташтык жыл сайын өнүгүп келүүдө. Bunun içinden ilim, bilim jana ilim tarmağında dağı önügüp kelүүдө. Жыл сайын Сауд Араб падышалыгынын ilim жана bilim министрлиги 130 бюджеттик квота Кыргызстан жарандарына, Кыргызстан студенттерине бекер квоталар бөлүнүп келүүдө. Андан тышкары Сауд Араб падышалыгынын уруу мартабалуу Салман бин Абдулазиз Аль Сауд падышанын жана ошондой эле мураскер ханзада Мухаммад бин Салман Аль Саудтун мураскеринин тышкы саясат негизинде Кыргызстан менен болгон кызматташык жыл сайын өнүгүп келүүдө. Амина Эргешева теология бөлүмүнүн 2-курсунун студенти. Ал диплом алгандан кийин араб тилин үйрөтүп баштайм деген арзуу тилектери бар. Ага чейин өзүм өздөштүрүшүм керек. Анткени араб тилин үйрөнүү оңойго турбайт дейт. Үйрөнүү жакшы эле буюрса болуп атат. Неме араб тилин теологияны тандаганымдын себеби эми бул эми мындай динди үйрөнүү максатында, динди жайылтуу керек дагы деп ойлойм. Араб тили эми чет элге чыкканда, может, Курандын тили бул Куранды толук түшүнүү максатында аны которуп түшүнгөндө деле мындай арабча окуп түшүнүү бул баары бир башкача болот экен да. Теология бөлүмү 2015 жылы түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын ишке ашыруунун алкагында Ишеналы Арыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология бөлүмү пилоттук долбоору катары ишке киргизилген. КМУнун теология бөлүмү белгиленген мамлекеттик стандартты толук көлөмдө ишке ашыруу менен жалпы билим алууга, ошондой эле Кыргызстан жана Борбордук Азия үчүн салттуу исламдын негиздерин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бұл араб тілі күні жыл сайын майрамдалат. Араб тілі білесіздер Біріккен Ұлттар Ұйымының жанакындай 6 тілінің бирөөсү биздин теология бөлүмүндө дагы колледжден баштап бакалавр, магистратура жана PhD докторантурада ачылган. Ошол ар бир катмарда деңгээлде араб тили байма-бай тынбай окутулуп келет. Окуу жайдын имаратында араб тили 2 бөлүмдө окутулат. Дүйнөлүк тилдер бөлүмүндө жана теология бөлүмүндө. Бир эле теология бөлүмүндө 300дөн ашуун студент араб тилин өздөштүрүүдө. Берме Чумокоева, Бекболот Догдурбеков, Билим жаңылыктары, Бишкек. Жалал Абад шаарындагы Барпа атындагы Кыргыз драм театрында Жалал Абад шаарынын мэринин жаңы жылдык балаты майрамы болуп өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, балаты майрамына мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон, ата-энесинен жана камкорчулугунан ажыраган, окуудагы ийгилик жараткан 500 бала чакырылган. Аларды шаардын мэри Энисбек Ормоков жана шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Орозбаев жаңы жылдык майрам менен куттуктап, белектерди тапшырышты. Ошондой эле балатыга келген балдарга Барпы театрынын кызматкерлери тарабынан даярдалган